Здравствуйте, мы молодежь города Ош. Мы сегодня вышли по своему желанию. Мы не можем оставаться в стороне, когда в нашей стране такая ситуация. Да? Мы хотим, чтобы у нас было светлое будущее. Мы хотим, чтобы у нас все было хорошо. Для этого нам надо начать с себя, я думаю. И сегодня мы вышли на бесплатную агитацию по своему желанию. Молодежь города Ош, то есть волонтеры города, все активные жители нашего города. И мы хотим выбрать достойного кандидата, чтобы все у нас было отлично. Биз азыр жаштар баарыбыз биргеликте ошол Садыр Жапаровду колдоп келдик. Бизде эч ким бул жерге топтогон жок, өзүбүздүн эркибиз менен ушул жерге келип отурабыз. Биз жаштар ушул келечекти өнүктүрүүчү адам катары Садыр Жапаровду гана көрө алабыз. Ошон үчүн Садыр Жапаровду колдоп атабыз. Садыр Жапаров биздин келечектеги президент. Биз жаштар Садыр Жапаров мененбиз. Биз бактылуу келечек үчүн. Жаштар өнүгүү үчүн. Биз олуттуу реформа үчүн. Биз жаркын келечек үчүн. Садыр Жапаров биздин президент. Садыр Жапаров жаштардын президенти. Саламатсыздарбы биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды оңуңуздар. Камчыбек Ташиев Садыр экөөбүздү бир гана Алла Таала ажырата алат. Бардык президентке талапкерлер бирдей укукка, шартка ээ болуш керек. Бул тууралуу бүгүн 24 декабрда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында Садыр Жапаров ал үчүн өзгөчө талапкер эмес, мага бардык талапкерлер бирдей. Садыр ушул өмүрдү тапкан жакшы досум. Садыр экөөбүз эли журтубузга кызмат кылабыз. Мамлекетибизди башкача кылып түзүп, өлкөнүн кадыр баркын көтөрүп, элибизди жакшы жашоого жеткизебиз деген тилегибизге жетебиз деген ойдомун. Кудай кааласа Садыр экөөбүздүн достугубуз, мамилебиз түбөлүккө болушу керек деген ойдомун. Экөөбүздү бир гана Алла Таала гана ажыратышы мүмкүн. Эч кандай бийлик, байлык, талаш тартыш бизди ажырата албайт, деди Камчыбек Ташиев. Ал ошондой эле чагымчылдар Жапаров менен Ташиев урушуп кетти деген мааниде маалыматтарды таратып жатканын айтып, экөөнүн мамилеси мурдагыдай эле жакшы экенин белгиледи. УКМКнын кызматкерлери Матраимовдун батирлерин алышат. Бирөөсү балдар үйүнө өткөрүлөт. Келтирген зыяндын ордун толтуруунун алкагында Райымбек Матраимов 9 батирди мамлекетке өткөрүп берген. Бул тууралуу бүгүн 24 декабрда Бишкекте өткөн маалымат жыйынында Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев билдирди. Анын айтымында Кыргызстандын бажы кызматынын башчысынын экс орун басары Райымбек Матраимов мамлекетке келтирген зыяндын ордун 2 миллиард сомго толтурган. Ал 1 миллион 600 миң сомду акчалай төлөп берген. Ал эми калган бөлүгү үчүн 9 батир жана соода борборун берди. Биз батирлерди УКМКнын кызматкерлерине өткөрүп беребиз, бирок алардын бири өтө чоң. Биз аны балдар үйүнө же социалдык объект катары өткөрөбүз, деди Ташиев. Журналисттер Матраимовдун батирлерин, мисалы дарыгерлер же мугалимдер эмес, УКМКнын кызматкерлерине өткөрүп берүү чечимин ким чыгарган деп сурашты. Ташиев мындай чечимди өздөрү кабыл алганын айтты. Бул 90 же 900 батир эмес экендигин түшүнүшүңүз керек. Бул 9 гана батир. Анын баарына бөлүштүрө албайбыз. Ошондуктан биз алардын өз жигиттерибизге беребиз деп чечтик, деди Ташиев. Ошол эле учурда УКМКнын башчысы батир ала турган адамдарды ким жана кантип тандай тургандыгын так айткан жок. Белгилей кетсек, Райымбек Матраимов бажы органдарындагы коррупцияга байланыштуу сотко чейинки териштирүүнүн алкагында 20 октябрда кармалган. УКМК Матраимов тергөө менен кызматташууга макул болгонун, 2016 жылдан бери коррупциялык схема аркылуу тапкан 2 миллиард сомду мамлекетке төлөп берерин билдирген. Ал ошол эле күнү УКМКнын депозиттик эсебине 80 миллион сом төккөн. Сот Райымбек Матраимовду кетпөө тилегаты менен бошоткон. Башкы прокуратура Мадумаровдун коркутуулар боюнча айтканы иликтенет. Башкы прокуратура президентке талапкер Адахан Мадумаровдун коомдук телерадио компаниядагы кайрылуусунда Ысык көлдөгү шайлоочулар менен жолугушуу пландалып, бирок өтпөй калганын, анын штабына айрым мүчөлөрүнө карата белгисиз адамдар тарабынан коркутуулар болгону тууралуу айткандарын иликтеп, бул боюнча керектүү материалдар топтолгонун маалымдады. Чогулган документтерге ылайык кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине сотко чейинки өндүрүш иши ачылды. Башкы прокуратуранын жиберген басма сөз билдирүүсүндө бул иликтөө иштери Азаттык радиосуна чыккан үгүт ишиндеги талапкерлердин таскага аттуу кийин башталды. Президентке талапкер Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров коомдук телерадио компаниядагы түз эфирде өзүнүн талапкерлерине коркутуу болуп жатканын айткан. Кыргызстанда кезексиз президенттик шайлоо 10 январда өтөт. Үгүт иштери 15 декабрда башталган. Ал добуш берүүгө 24 саат калганда 9 январда токтойт. Атамбаевдин абалы өтө оор. Бул тууралуу Камчыбек Ташиев билдирди. Барып ал акыбалынан кабар алып келем. Ден соолугу начарлап кетти деген маалымат алдым. Эгер эртең ден соолугу жакшырбаса, анда аны шарттары жакшыраак колонияга которобуз, дейт ал.
Жалил Атамбаевдин УКМКда иштеген уулуна сөгүш берилди. Ишкер Жалил Атамбаевдин УКМКда иштеген уулуна сөгүш берилди. Бул тууралуу атайын кызматтын жетекчиси Камчыбек Ташиев журналисттердин суроолорунан жооп берип жатып айтты. Ага атасынын жогоргу үчүн сөгүш бердик. Албетте үйлөнүү тою болуш керек, бирок маселенин моралдык жагын кошо кароо керек да. Ушундай кыйын учурда мен кишини чакырып алып той бергени акмакчылык, дейди Ташиев. 14 декабрда Ош шаарында УКМКнын тергөө органдары ишкер Жалил Атамбаевдин уулунун 12 декабрда өткөн үйлөнүү тою боюнча текшерүү ишин баштаган. Жалил Атамбаевдин уулу учурда УКМКнын кызматкери экени, ага карата кызматтык иликтөө башталганы кабарланган. Текшерүүнүн алкагында Жалил Атамбаев бул фактынын бардык жагдайларын тактоо үчүн УКМКнын тергөө органдарына чакырылган. Жалил Атамбаевдин уулунун үйлөнүү тоюна Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев, жогорку кеңештин вице-спикери Айда Касмалиева, депутаттар Искендер Матраимов, Азамат Арабаев, Алтынбек Сулайманов, элчи Ибрагим Жунусов жана башка белгилүү адамдар катышкан. Бул коомчулукта чоң талкуу жараткан. УКМК Матраимов бажыдан өткөн ар бир автоунаадан 500дөн 3000 долларга чейин алган. Журналисттер Райымбек Матраимовдун мамлекетке 2 миллиард сом чыгым келтиргени кантип аныкталганына кызыгышты. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райым Матраимов башка кызматкерлердин жардамы менен Кыргыз-Кытай чек-арасынан өткөн ар бир автоунаадан 500 доллардан 3000 долларга чейин акча алып турган. Бул тууралуу маалымат жыйын учурунда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Журналисттер ага Райым Матраимовдун мамлекетке 2 миллиард доллар чыгым келтиргенин кантип аныктадыңар деген суроо берди. Бул сумманы тергөө аныктады. Майда чүйдөсүн айтып бере албайм. Бир эле эпизодун айта кетейин. Кытай менен Кыргызстандын чек-арасынан өткөн ар бир автоунаадан 500 доллардан 3000 долларга чейин акча алып турган. Ал иштеген учурда канча машина өтүшү мүмкүн экенин эсептеп чыгып, аны дагы коштук, деди Ташиев. Ошондой эле ал Матраимовго бул ишке жардам берген кишилерден 53 миллион сом өндүрүлгөнүн билдирди. Буга чейин УКМК төрагасы Райым Матраимов убада кылган 2 миллиард сомду толугу менен төлөп бүткөнүн айтты. Ташиев жогорку соттун төрайымы Калиевага карата иш козгодук. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиевага карата кылмыш иши козголду. Бул тууралуу 24 декабрда Бишкекте өткөн пресс-конференцияда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Ташиев кайсы иш боюнча экенин ачыктаган жок. Тартип комиссиясына кайрылдык. Эгер комиссия макулдугун берсе, биз анын жогорку кызматына карабастан жоопко тартабыз. Ал мыйзам бузуп мамлекетке чоң зыян келтирген деп эсептейбиз. Иш аягына чыгарылат. Жогорку сот азырынча бул тууралуу расмий маалымат бере элек. 61 жаштагы Гүлбара Калиева жогорку соттун төрайымы болуп 2018 жылдын сентябрь айында дайындалган. Новиков Ысык көлдөгү бир катар ишканалардын иши менен таанышты. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков Ысык көл облусуна жумушчу сапарын алкаганда бир катар ишканалардын иши менен таанышты. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирет. Ал Сакал балыкчы шаарындагы логистикалык борборго барды. Долбоордун курулушунун бөлүгү Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланган. Ишканада 30 адам эмгектенет. Ал эми анын сактагычынын кубаттуулугу 2400 тоннаны түзүүчү атмосферасы жөнгө салынат. Ишкананын жетекчилиги айыл чарба продукциясын өндүрүүнүн бардык чанжырасын, анын ичинде аны кайра иштетүү жана балдар тамактануу продукциясын чыгарууну өзүнө камтыган кластерди түзүү демилгеси боюнча маалымат берди. Бул катар алар өндүрүштү кеңейтүү үчүн жер тилкесин бөлүү зарылдыгын белгиледи. Артем Новиков ошондой эле Каракол шаарындагы эт комбинатынын курулушунун жүрүшү менен таанышты. Аны ишке киргизүү 2021 жылга пландаштырылган. Объектидеги курулуш иштери үстүбүздөгү жылдын август айында башталган. Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду ишкана үчүн жабдууну лизингке берет. Комбинаттын кубаттуулугу жылына 7200 тонна эт өндүрөт, 150 жумушчу орун түзүлөт. Ишкана эт кластерин түзүүгө багытталган. Анда асыл тукум чарбасы, окуу борбору түзүлүп, фермерлерди ишке тартуу, эт продукциясы рыногун өнүктүрүү каралган. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу жергиликтүү бийлик органдарына ишкерлер менен тыгыз байланышты түзүп, жер тилкесин бөлүү маселесин иштеп чыгууну тапшырды. Баткенде шахтага түшүп кеткен кишинин сөөгү табылды. Мындан 2 күн мурда Сүлүкү шаарында Ашынбай шахта сурап, ичинде бир киши калып калган. Аны издөөгө бир нече адам тартылган. Баткенде шахта түшүп кеткен кишинин сөөгү табылганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Эске салсак, 22 декабрь күнү эртең менен Баткендеги Сүлүктүү шаарында Ашынбай шахта сурап, ичинде бир катар киши калып калган. Ал 37 жаштагы экени кийинчерээк такталган. 23 декабрь күнү кырсык болгон жерге 16 куткаруучу, ийимден 6 кызматкери жана 20 шахта кызматкери издөө иш-чараларын жүргүзгөн. Алар кишинин сөөгүн алып чыгышып, укук коргоо органдарына өткөрүп беришкен.
Бишкек шаарынын мектептери 3-чейректен баштап салттуу билим берүү формасына кайтууну пландаштырууда. 3-чейректе Бишкек шаарынын мектептери салттуу билим берүү формасына кайтууну пландап жатышат. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова 24-декабрда маалымат жыйынында билдирди. Штаб гана учурдагы кырдаалда реалдуу режимде окууга мүмкүнчүлүк бере алат деп белгиледи. Ал эми жождорду жана колледждерде билим берүүнүн реалдуу режимин калыбына келтирүү үчүн гибрид алгоритм иштелип чыккан жана жылдын экинчи жарымынан баштап окуу процессин аралаш форматта уюштурууга даярдыктар көрүлүүдө.